Саламатсыңарбы окуучу достор. Бүгүнкү биздин сабагыбызда ар бир чейректин башында кайталануучу сүрөт тартуунун эрежелери жана түрлөрү. Биз сүрөт тартуунун эрежелерин жана түрлөрүн, жанрларды унутуп калбаш үчүн ар бир чейректин башында бир сыйра кайталап алабыз. Бүгүн дагы сүрөт тартуунун эрежелерин жана жанрларын кайталап толуктап алабыз. Эмгекке, чыгармачылыкка, изденүүгө үйрөтүү. Биз эмгекте, чыгармачылыкта, изденүүдө, сүрөт тартканыбызда кандайдыр бир нерсенин же кандайдыр бир жаратылыштын кооздугун чагылдырып сүрөт тартабыз. Негизи эле сүрөт тартканыбызда биз төртү ыкмада тартабыз: рисунок, живопись, графика түрлөрү менен сүрөт тартабыз. Алгач сүрөт тартканыбызда биз түс таануу, биз биринчи түстөрдүн, ар бир түстөрдүн аралашмасында кандай түстөр пайда болот, ошолор боюнча билип алабыз. Негизги түстөр, ортосундагы сары, кызыл, көк түстөр бул негизги түстөр болуп эсептелинет. Ал эми айланасындагы 12 түс бул жардамчы түстөр, мындайча айтканда кошумча түстөр болуп айтылат. Биз түстөрдү аралаштырганыбызда мына ушундай түстөр пайда болот. Мисалы, ошол эле кызыл түскө же көк түскө ак түстү аралаштырганыбызда, ал түс барган сайын акка айланып, бозомок болуп көрүнөт. Ошондой эле ар бир түстөрдү ак түстөр менен аралаштырып чыкканыбызда мына ушундай түстөр пайда болот. Түстөрдү аралаштырууда бир тамчы түс деп элестеткиле. 2 тамчы кызыл түскө 2 тамчы көк түстү аралаштырганыбызда бизде фиолетовый түс пайда болот. Ал эми 2 тамчы көк түскө 1 тамчы кызыл түстү кошсок, темный фиолетовый түс пайда болот. 2 тамчы кызыл түскө 1 тамчы көк түстү кошконубузда яркий фиолетовый түс пайда болот. Ошол эле 2 тамчы көк түскө 2 тамчы сары түстү кошконубузда жашыл түс пайда болот. 2 тамчы сары түскө 1 тамчы көк түстү кошконубузда ачык жашыл түс пайда болот экен. Биз ушинтип түстөрдү аралаштырып алып, кайсы түстөрдү аралаштырганыбызда кандай түс пайда болот, булардын бардыгын билип алып, андан кийин сүрөт тартууну баштайбыз. Боектордун түрлөрү бар. Акварель, гуашь, темпера, масляный краска деген боектор бар. Биз ушул боектор менен сүрөт тартабыз. Ал эми акварель менен иштегенде биз кадимки эле суу менен иштейбиз. Гуашь менен иштегенибизде дагы ошол суу менен иштейбиз. Ал эми темпера, масляный краска менен иштегенибизде атайын white спирт же тройник деген суюктуктар менен аралаштырып иштөөгө болот экен. Жөнөкөй сууларга бул масляный краска, темпера деген боектор аралашпайт экен. Иштөө техникаларынын түрлөрү. Биз сүрөт тартууда мына ушундай 6 түрдүү ыкмалар менен иштейбиз. Графика, рисунок, живопись, скульптура, архитектура жана ДПИ. Графика деген сөздү чечмелегенибизде жазамын, чиемин деген маанини билдирет экен. Ал эми рисунок деген сөз сүрөт деген маанини билдирет. Живопись деген орус тилинен биздин тилге которгондо жан жазуу. Живопись деген эки сөздөн алынган. Живо анан пись. Буну биздин тилге которгонубузда жан жазуу болуп түшүндүрүлөт экен. Ал эми скульптура. Скульптура деген ийкемдүүлүк дегенди түшүндүрөт экен. Архитектура деген курулуш деген маанини билдирет экен. Акыркысы ДПИ. ДПИ колдонмо жасалгалоо өнөрчүлүгү болуп айтылынат. Сүрөт искусствосунун жанрлары. Биз ар бир сүрөттүн аталыштарын жана темаларын коюп чыгышыбыз керек. Ошондо биздин кайсы жанрда тартканыбыз белгилүү болот. Натюрморт жанры. Натюрморт жанрында биз жансыз нерселерди сүрөткө тартабыз. Мисалы, геометриялык фигуралар, үй тирчилигинде колдонулган буюмдар, гүлдестелер же канаттуулардын кептери. Мына ушул геометриялык фигураларды, үй тирчилигинде колдонулган буюмдарды, вазага салынып дестеленген гүлдөрдү тартканыбызда бул жансыз сүрөт болот экен, дагы натюрморт деп аталат экен. Портрет жанрында биз адамдардын сүрөттөрүн тартабыз. Бул жерде портрет, полупортрет, андан кийин групповой портрет жана автопортрет болуп бөлүнөт. Пейзаж жанрында биз жаратылыш көрүнүштөрүн чагылдырып сүрөттөп тартабыз. Анималистик жанрда
жаныбарлардын жана канаттуулардын сүрөттөрүн тартканыбызда бул анималистик жанр болуп айтылынат. Маринистик жанрда суулардын, океандардын, деңиздердин сүрөттөрүн тарсак, бул маринистик жанр болуп айтылат экен. Тарыхый жанр. Манас эпосундагы сүрөттөр же болбосо өзүбүздүн тарыхый китептердеги сүрөттөрдү чагылдырып же ошолорду көрүп тартканыбызда бул тарыхый жанр болуп айтылынат. Баталдык жанрда согуш мезгилине арналган сүрөттөрдү же жеңиш салтанат арналган сүрөттөрдү баталдык жанр деп айтат экенбиз. Турмуш тиричилик жанрында көпчүлүк учурда сүрөтчүлөр өздөрүнүн турмуш тиричилигин чагылдырып тартышкан. Мисалы, айылдагы турмуш тиричиликтери, айлана чөйрөдөгү талаа иштери же үй жумуштары, ушул сыяктуу сүрөттөрдү биз турмуш тиричилик жанрына киргизет экенбиз. Сатира жана карикатура жанры. Сатира же карикатура жанрында күлкүлүү жана кызыктуу кылып сүрөттөрдү чагылдырып тартат экенбиз. Мисалы, гезиттерде же башка бир журналдарда адамдын оюна келбеген кызыктуудай күлкүлүү сүрөттөрдү сатира жанры деп айтат экенбиз. Баштары чоң, денеси кичинекей болгон мультфильмге окшогон сүрөттөрдү сатира жана карикатура жанры деп айтат экенбиз. Ал эми эң акыркысы фантастика жанры. Фантастика жанрында биз сүрөт тартканыбызда адамдын турмуш тиричилик жашоосуна туура келбеген образдарды чагылдырып сүрөттөсөк, мисалы кинолор же мультфильмдер, булар фантастикалык жанр болуп айтылынат. Сүрөт тартуунун эрежелери. Алгач биз сүрөт тартканыбызда ошол эле геометриялык фигуралардан төрт бурчтук кылып чийип алып, андан кийин анын үстүнө шаарды, айлана же болсо куб болсо анын бурчтарын чыгарып, конус болсо анын учун, айланасын, цилиндрде дагы ошондой кылып төрт бурчтуктан айлананын формаларын жана анын цилиндрдин тегиздиктеги жатып турган цилиндрди толук көрсөтүп алабыз. Андан кийин аны компоновкалап, ошо цилиндрдин цилиндр формасын, шаардын шаар формасын, конустун конус формасын чыгарып алабыз. Андан кийин биз аны жөнөкөй эле карандаштын өзү менен штрих кылып боеп баштайбыз. Жарык жерлерин, көлөкө жерлерин, андан кийин ошол шаарды, конусту, цилиндрдин формасын чыгарып, аягында анын көлөкө жарык жерлерин толук белгилеп, сүрөтүбүздү чыгарып алабыз. Сүрөттү боеодо шаар сыяктуу кылып боеп алабыз. Алгач мына кичинекей жерин билик деп атайбыз. Андан кийинки бир аз жарык болгон жерин свет, андан кийинкиси полутен. Бул полутен светтен кийинки бир аз караңгыраак жерин биз полутен деп айтабыз. Мындайча айтканда жарым көлөкө. Андан кийин тен көлөкө могул жерде болот экен. Бул көлөкөдөн кийин падуши тен түшүрүлгөн көлөкө. Көлөкө менен түшүрүлгөн көлөкөнүн ортосунда жарык пайда болот экен дагы. Бул жерди биз рефлекс деп атайт экенбиз. Мына ушул ыкмаларды колдонуп боегонубузда биздин шаар формабыз же момунда болгон конус, цилиндр, куб формабыз келип чыгат экен. Мына ушул шаар же куб тартып боеодо штрих колдонобуз. Ал эми штрих жөнөкөй эле ошо карандаштын жардамы менен бир эле шилтемде чийилген чиймени биз штрих деп айтабыз. Ошо штрихтердин жардамында шаардын же мындай кубтун жарык жерлерин жана көлөкө жерлерин, түшүрүлгөн көлөкөсүн чыгарып алат экенбиз. Натюрморт жанрында тартылган картина жана бул башта айтып өткөндөй эле колдонма жасалгылоо өнөрчүлүгү. Бул боек менен тартылган эмес, түстүү жиптер менен сайма сыяктуу сайылып тартылган сүрөт. Ар бир түстөрү түстүү жиптер менен жасалган. Бул техниканы биз гобелен атайбыз. Бул жерде ошол портрет жанрында аял кишинин сүрөтү чагылдырылган. Бул сүрөттү жөнөкөй эле карандаш менен тартылган сүрөт.
Буну биз рисунок деп атайбыз. Бул сүрөт пейзаж жанрында айыл, айылдын аркы бетиндеги тоолор, асмандар, булуттар, бозомолук болуп көрүнгөн аба перспективасында алыскы тоолорду бозомолук кылып жана асман менен тоолордун бири-бирине болгон байланышын жана анын жердеги абанын түзүлүшүн бозомолук кылып көрсөтүлгөн. Бизге алыс болгон жакты биз бозомолук кылып тартабыз. Ал эми жакын жерди, дарактарды, адамдарды, жолду так көрсөтүшүбүз керек. Ошондо биздин тарткан сүрөтүбүздө тегиздик жана перспектива пайда болот дагы. Биздин тарткан сүрөтүбүз кооз болуп чыгат. Бул жерде анималистик жанрда тартылган сүрөт. Эң алдыңкы планга бул ат коюлган. Ал эми кошумча жардамчы болуп жердеги чөптөр, аркы пландагы тоолор, булуттар, асмандар болуп бөлүнөт. Бул жанагы жанрда эле айтып өткөндөй, модернисттик жанрда тартылган сүрөт. Модернисттик жанрда дагы биз арткы планда бозомолук кылып көрсөтөбүз. Алдыңкы планга биз толкундун келишин, жана артка кайтышын, жана ошо толкундун бири-бирине кабылышканда болгон чачырандысын толук чагылдырышыбыз керек. Ошондо биздин тартып жаткан сүрөтүбүз дагы аябай кооз болуп чыгат. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта амандашканча сак саламатта болгула.